Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Силер менен фармацевтика илиминин кандидаты Шайлабек Уркунбаев. Баягы эле рубрика Орозону кантип кармайбыз. Ушул рубрикадагы суроолор, как мага медик катары келген суроолор, эмне орозону бусат, эмне буспайт. Бул ушу ден соолукка жана медицинага тиешелүү гана маселелерди мен силерге алып чыктым. Орозону эмне буспайт? Көзгө тамызган тамчы дарылар, суппозиторий деп коет жана свечалар колдоно турган, кулакка тамчы дарылар, ингаляция деп коет, жанагы тамакка чачкан, астматоидный же тамак ооруганда чача турган аэрозолдор буспайт орозону. Бензилпенициллин инъекциясы деп коет, бул мындай жаткан бицилин, жүрөк оорулар жана ангина болбош үчүн бир айда бир алып турган инъекция бар, адагы буспайт орозону. Диабеттер колдонгон, сахар, кант, диабетке колдонгон инсулиндер, тиш пломба жана тишти тазалоо, стоматологияда жанагы ооруду баса турган анестетиктер буспайт орозону. Тиш пастасын колдонуу, жалпы анализге кан тапшыруу, кан чыкканда, мурундан каноосу жана тиш жулганда чыккан кан, хижамадан чыккан кандагы орозону буспайт делет. Тамакты чайкоо, дарылоо түрүндө тамакты чайкоо, жутпаса адагы буспайт. Кусканда, албетте атайлап куспаса. Жана булчун тамыр же тери алдында инъекция алуу. Азыктануучу эмес. Бул инъекция кандай инъекциялар? Мисалы, жана антибиотик, анестетик деген, сезгенүүгө каршы, вируска каршы уколдор, кандын айлануусун жакшырта турган, темир камтыган уколдор бул орозону буспайт делет. Ал эми ошол инъекциялардан, уколдордон, азыктандыруучу уколдордон биз айтып кетебиз, орозону буса турган бул витаминдер, глюкоза, туз эритмелери ушу сыяктуулар орозону бусат деп келет. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул маалыматтар каяктан деп чыкты, эмнеден тапты деп анча-мынча илимдүүлөр чыгаар, сыноочулар чыгаар. Мен бардык жоопкерчилик менен силердин орозоңордун кабыл болуу, кабыл болбосун ушу ахиретте жооп берген адам катары изилденип ахли сунна вал жама алымдарынын фатваларынан силерге келип алып чыгып берип атам. Эми дагы жанагы энелер тууралуу. Болочок энелер же болбосо эмчек эмгискен энелердин кандай абалы, кармаса болобу болбойт дегенде, бул ким кандай орозого келсе даярданып. Биздин тажрыйбабызда биздин көрүп келаткан энелерден болочок энелер деле жана сүт эмгискен энелер дагы орозо кармагандар бар. Ал эми биз айтабыз, эгерде ошол орозо кармаса, балага же энеге зыян алып келе турган болсо, силер кармап көргөндөн кийин ошо зыян тарткандар болсо, анда орозону кармай эле койсо болот деп айтылат. Урматтуу мусулман бир туугандар, мен силерге эртең баштала турган орозону ийгиликтүү, ден соолукта, күч кубакта кармашуубузду тилеп, ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.